болгон кечеге соогу көбөйтүлөт иншалла деп үмүт кылабыз. Бул биринчиси. Анан урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу жамаат, мына ушул күндөрдө көбүрөөк жеке өзүбүзгө, анан коомчулукка көп дуа кылалы иншалла. Мына ошол дуалардын кабыл болушуна себеп боло турган өзгөчө күндөр, түндөрдө биз сиздер менен иншалла эмне ибадат менен жолугуп атабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Кадыр кечеде ибадат кылган bir ay орозо ичи кылган ибадаттан артык дейт. Кадыр кечедеги сооп, Кадыр кечедеги ибадат бул bir ay орозо ичи кылынган ибадаттан сообу артыгыраак дейт. Демек, мына акыркы 10 күндүктүн ар бир күнүн биз Кадыр түн деп билебиз. Мына ошол 10 күндүн бири болбосо, бири Кадыр кечеге дал келет дагы иншалла, мына ошол эмне эбегейсиз бир чоң сооптурга жетишебиз. Пайгамбарыбыз башка бир хадисинде ким куптан намазын жамаат менен окуган болсо, түндүн жарымына чейин ибадат кылганын сообу жазылат. Ал эми кимде ким багымдатты жамаат менен окуган болсо, калган жарымындагы уктабастан жамаат менен ибадат менен өткөргөндөй жазылат дейт. Демек, биз өзгөчө мына багымдатка жамаат менен катышып, куфтанга катышып, таравих ортодо бир аз мүнөт сабак кылып коюп аткандыгыбыз, иншалла мына ошол пайгамбарыбыз хадисте айткандай, жанагы эмне кыямул лейл, түндү тургузган, таң аткычан намаз окугандардын катарына, ошолордун соогуна бир илешип калуу бир максатында иншалла сиздер менен бир аз анча-мынча эмне сабактарды кылып атабыз. Өзгөчө Рамазан сабактарын улай жанагы лааллакум таттакун, силерге орозо айында орозо кармоо фарз кылынды, таквалыгыңар күчөшүңөр үчүн, оңолушуңар үчүн, өзгөрүшүңөр дедик. Мына ошол оңолууга, өзгөрүүгө бет алган, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына ошол күндө ар темада мына ошол адеп ахлакка, кулк мүнөзгө, тилге жана башкага себеп болгон мына ошол аят хадистер менен сиздерге кайрылуу кылып келатабыз. Үмүт кылабыз иншалла бир адамдын болсо дагы бир сөгүнгөндөн арылып калганы, жалган сүйлөгөндөн арылып калганы дүйнө жана дүйнөдөгү бардык нерседен артык деп билебиз. Ошол нерсеге бир себепчи болуп калсак, мына ол орозонун урматына кечке ачка жүрүп атабыз, түндөлөрү мына таравихке катышып атабыз. Ушундай бир берекелүү күндөрдүн урматына иншалла үмүт кылабыз. Аллах таала мына ошол адеп ахлагыбызды, кулк мүнөзүбүздү оңдойт деп. Бүгүнкү сиздер менен Рамазан сабагын улай орозо оңолууга, өзгөрүүгө себеп болсун деп мына ошол адеп ахлак, кулк мүнөздү оңдоого багытталган жакшы кулк мүнөз жөнүндө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ма мин шайин асқалу фи мизанил муъмин йаумил қиямати мин хулуқин хасанин. Кыяматта Аллах таала соопторду таразага тартканда, таразадагы эң оор амал кулк мүнөз дейт. Жакшы кулк мүнөздөн оор нерсе болбойт экен. Орозоңузду алып келип коет экен, намазыңызды алып келип, садакаңызды, зекетиңизди, башканы баарын алып келип коет экен, бир аз сооп жагыңыз оорлойт экен. Кулк мүнөздү койгондо, мунун адеп ахлагы жакшы эле, мамилеси жакшы эле, сылык эле, жумшак эле дегенде, мына ошол кулк мүнөздү таразага койгондо, кулк мүнөздөн дагы оор эч кандай сооптуу амал жок дейт. Башка бир хадисте иннал муъмин ла юдрику би хуснул хулqi даражата саимил qaim. Чындыгында ыймандуу жакшы кулк мүнөзү менен кечке орозо кармаган, таң аткычан намаз окуганын даражасына жетет дейт. Кээде кечке орозо кармайбыз, таң аткыча бул жерде кадыр түндө намазга катышабыз, бирок аялга күн бербейбиз, кошунага күн бербейбиз, доско күн бербейбиз, жана башкага. Адам кулк мүнөз менен кечке орозо туткан, түнү менен уктабастан намаз окугандын даражасынан ашып кетет, эгер адеп ахлак кулк мүнөзүн оңдой турган болсо дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, кечээ дагы сабактарыбызда айттык, жанагы түнү менен намаз окуган, күндүз менен орозо кармаган, бирок мына ошол кошунасына ыза берген аял бар дедилер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хия финнар, ал аялдын барар жери тозок деди. Кечке орозо кармаса дагы, түнү менен уктабастан кадыр түн тосса дагы, эмне үчүн? Тили менен колу кошуналарга зыян, ыза бергендиги үчүн. Урматтуу мусулман бир туугандар, инналлаха ла югаййиру ма би кавмин хатта югаййиру ма би анфусихим. Аллах бир коомду өзгөртпөйт, ал коом өзүн оңдомоюнча, өзүн өзгөртмөйүнчө Рамазан сабактары, мына ушул Рамазан кечелери оңолууга, өзгөрүүгө бир себеп болгон кечелерден болсун, урматтуу мусулман бир туугандар. Ла тахкиранна минал ма'руфи шай'ан валау ан талqa ахака биважхин талиqin. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшылыктан эч бир нерсени аз деп санабагыла, жеңил деп санабагыла, жок дегенде бири-бириңерге жылмайып коюу менен болсо дагы жакшылыкты көбөйткүлө дейт. Ушу бири-бириңе жылмайып койгон дагы жакшылыктан болгон эң бир чоң жакшылыктардан. Башка бир хадисте ушунун эле маанини
Tabassumka li wajhi akhika sadaqa. Bir tuğanına külüp koygan, jılmayıp koygan dağı sadaka deyt. Ramazan oңолууга, özgörүүгө sebep bolsun urmatly musulman bir tuğanlar. Inna khiyarakum ahsanuhum akhlaqan. Silerden eң жакшыңар кулк мүнөзү жакшысы дейт. Силердин эң жакшыңар залга барган красавчик, фигурный жана башка деген жок, а? Инналлаха ла янзуру ала суварикум ва ла ажсамикум, бал янзуру ала кулубикум ва амаликум. Аллах Таала силердин денеңерге, келбетиңерге, сүрөтүңөргө, фигураңарга карабайт. Бал янзуру ала кулубикум ва амаликум, балким силердин кылган ишиңерге, жүрөгүңөргө карайт дейт. Акмалул муъминина иманан ахсанухум хулукан. Ыймандуулардын эң жакшысы кулк мүнөзү жакшы болгон дейт. Mana ушул түндөлөр окуп аткан намаздар, тутуп аткан орозолор оңолууга, өзгөрүүгө себеп болсун.